Мына Ошто Нокатский подъем деп коет ушул. Ушул Ылдыйстан түшкөндө мына жерде Даяр деген ишкана бар. Оштогу биздин жеңелерибизди жалкоо кылып бүткөн мекеме ушул. Анткени бул жерде жанагы тамак аштын, борсок, заң, дагы эмне самса, ушуга окшогондун баардыгын даяр жасап беришет каттамадан бери. Анан биздин жеңелерибиз кудум өзү жасагандай болуп ушул жерден алып барып эле дасторконго коюп жыргап калышкан. Мына ошол даярдын жанында даяр дагы курма келиптир. Ал курма жанагы жөнөкөй курма эмес экен, Ирандын жанагы болбогон курмалар эмес. Бул жанагы Саудиянын өзүнөн келген курма. Мен Саудияга өткөн жылы барганмын. Баягы умра сапарына. Барган учурда курманы ошол жерден жедим мен. Анан курманын түрүн жедим, жегенде да ушунчалык жагымдуу болгон. Андан бери 1 жыл өттү. Үйгө ала келгем, ал түгөнгөн. Анан баягы күнү ассаламу алейкум. Атакул реклама кылып атпайбы, кандайсың? Кандай? Жакшы. Эме дейт. Жана сен рекламаны көрүп калдым мен. Курма Саудиядан келди депчи. Анан ошо курмадан барып алып келейин деп кел аткандагым. Азыр мындай. Куш келдиң биздин курмаканабызга, куш келди дурус. Да, баягы мен жакшы көргөн курма кайсы эле баягы узун мынага окшош. Узун. Королевский деп коелу эле. Ал королевский курма бул сапар келбеди. Андан башка сорттор келди. Азыр 6 түрдүү сорту бар бул жерде. Так, эң жакшысы мынау деп эсептелет өзү, а? Эң жакшысы ушул. Ооба. Анан кийин мынау, а? Мен көбүнчө ушул мынау көбүрөөк окшошот го дейм, ошол баягы королевскийге. Бул эми курма мындай да, мен сиздерге түшүндүрүп берип коеюн. Мен буга чейин ушул Ошто баягы дасторконго коюлган жерден курманы жечү элем. Анан курма ушул деп эле жүрө бердим. Бирок мен баягыда умрага барып, мына исламдын эмесинде, жана короосунда курмакана деп кое берели, ошо курмаканасынан ошо курмасын жеген экенмин да, көрсөтчү. Тазасын. Ошондон бери мен курманын гурманымын азырчы. Сагындыңбы? Мен сагынам, чындап элечи, эстеп алып туруп, баягы ошол курмадан бир каяктан алып келсем экен деп, анан баасы кымбат, кымбат калган элем деп коем бирокчу. Бирок кымбат болсо да азыр алайын деп атам менчи. Себеби мен мындай кадимкидей сагынып калдым да, эңсейсиң да отуруп. Ошол азыр бааларын, шарттарын өзүң айтып берсең, мынау Оштогусу ушул жанагы Нокатский подъемдон түшкөндө жанагы Даяр деп баягы биздин жеңелерибиздин баарын жалкоо кылган жерде экен. Ушул эле жерде экен. Даяр курма. Коробкасы менен алып кетсеңиздер болот, бала чака жесе болот экен. Өзүңүздөргө деле жакшы. Бул эми баягы айтып атпаймынбы? Бул арзан курма эмес, жөнөкөй курма эмес. Бул баягы кашек курма эмес. Бул тандалма курма. Муну баягы өзүн сыйлагандар көбүнчө алып жейт. Анан муну сагынгандар алып жейт. Муну билгендер, баалагандар, баасына, паркына жеткендер алып жейт экен да. Эми өзүң айтып берчи, мунун баалары кандай болот? Мунусу 3400 сом экен. 3 ошондо килограммы. Бул килограммы эмес. Дурус, бизде мындай да. Мисалы, могу чоң коробкалар турат, а? Могу бир коробканын ичинде ушундайдан 4 коробка бар. Мисалы, мына коробканы ачканда ичинен мындай коробкадан 4төө чыгат да. Ар бири ушундай упаковкада келет, 3 килограмм чыгат. Мына ушул бир коробкасы 3 килограмм. Биз азыр килограммдап эмес, биз коробкалап сатып жатабыз. Ошондо бир коробканын баасы канча мындан? Бир коробка, мисалы, ажва курмасы, бул эң баалуу курма ушул. Буга чейин биз муну 3500дөн сатып аттык. Азыр февраль айына ушуну эскертип коюш керек. Март айында көрүп алып, баалар башкача экенго деп албасын. Февраль айы үчүн эле биз акция жарыяладык да. 3500дөн сатылган бир коробкасы азыр 3400гө түштү да мунун баасы. Бул ажва деген сорту, эң жакшы. Пайгамбарыбыз ушуну жеген өзү. Муну да жакшы экен. Эттүү? Бул эттүү, Баягында экөөбүз барып тамшанып жеген курма ушул да. Бул сугай деген курма. Сорту ушундай. Мында алып карай турган болсок, мындай кызыл эттүү келет. Анан мындай аябай ширелүү да. Мында бузганда дагы аябай ширелүү менеке. Мындай эттүү да, эттүү курма. Бул сугай деген курма көбүнчө кант диабети менен ооругандарга дагы ушу Саудия өлкөсүндө ушул сунушталат экен. Туркияда деле ушул сунушталат экен. Кант диабети менен ооругандар аз көбөйдү го. Өзү ширин болгону менен кантынын составы азыраак ушундай окшойт да. Бул 2500дөн сатылган, муну 2400дөн сатып атабыз азыр. Акция баасы. Бул суккари деген курма. Мына экөөнүн сорту бир эле. Бирок бул ушул эле суккаринин жумшагы, ширелүүсү. Бул кургагы, баткендин өрүгүндөй кытырап турат. Алып сүйсең жесең. Ооба, мага ушул муноосу жагып атат, бул жагып атат, наркы үчөө жагып атат. Азыр мунун ичинен эң көп жакканы ушул үчөө болуп атат азыр. Мурда жегенсиң ушуларды. Ооба. Анан баягы королевский дагы бар эле, эми ал жок экен тилекке каршы. Бирок
ошонусу мага эң көп жаккан эле. Ал королевский мынандай узун болот. Узун анан чоң, еттүү болот королевский. Алда аябай баалуу, кымбат курма. Бул суккары кургак. Жеп көргөн эле, остип жеп көргөн. Өтө сонун кытырайт менен куруттай болупчу. Бул баягы эмеге баткендин кандай көрүгүнө окшоп кетет да баягы. Кандай көрүгүнө? Тиштеп эле жеп көрдүм. Мына. Кысырат. А бул бирок кадимки жумшагы. Сынат. Мына Экөөнүн айырмасы. Бул жумшагы, аркы кургак. Бул жумшагы 1700дөн сатылган, 1600гө түшүрдүк мунун баасына. А бул болсо Рушидия деген курма. Бул буларга салыштырмалуу арзан жүрөт. Бул дагы даамдуу эле. Бул 1500дөн сатылган эле коробкасы. Муну 1400гө түшүрдүк азыр. Анан мына бул курма. Бул курма азыр акыркы келген, мына жакта тизилип тургандар бардыгы ушул мабрум деген курма. Бул бая оозго салып койсо, өзү оозда эрий турган кант сыяктуу курма. Бул 1500дөн сатылыш керек эле. Муну дагы булардын катарында 100 сом арзандатып койдук да. Азыр 6 сорту бар. Бишкекте да бар, Ошто да бар азыр. Бая бөлүп адрестерин айтып койсоңдар экен. Адрестери дареге Ош шаары, Мамыров көчөсү 10/2. Бая Google картадан, Яндекс карта 2 кистен деле ушинтип издеп келсе болот. Жана сен айткан даярдын арт жагы Яндекстин 1-этажы болуп калат. Тез кабардын кеңсеси, биздин подвалыбыз бар, ушул жерге эле жыйып алып, ушул жерде эле сатып атабыз да. Бишкек шаарында дагы тез кабардын кеңсеси бар. Жал кичи району, жанагы детский больницанын аркасында, МБКнын 1-этажы, Бакаев көчөсү 197 дарегинде, ошол жерде дагы биздин ошо тез кабардын эле жигиттери сатып атат. Жеткирип бересиңерби, жеткирбейсиңерби? Жеткирүү жагындагы уюштуруп жатабыз. Себеби ар кандай экен, кээде курьердик кызмат аркылуу жөнөтүп жатабыз. Кээде курьердик кызмат барбаган жерге бир такси менен жөнөтүп жиберип жактарындагы уюштуруп жатабыз. Себеби алыс болсо, кээде таксиге кошумча төлөмдөр болуп калса, ал жактарын эми баягы аларма менен келишишке туура келет. Оштук жанагы байжеңелерге айтып койбойсуңбу? Мына даярдан жанагы заказды ала кел деп атып, ошондон алганча эле жанына кирсең, жанагы Атакулдун Саудиядан келген курмасы бар экен. Ошонун муноосун алсаңыздар, мен азыр жеңелерге подсказка берип кое берейин. Боло берет. Эң кымбаты, эгерде бая өтө сыйлуу конок десеңиздер, бая анча-мынча кошомат кылганга мына курманы алыңыздар бая. Чоңураак баягы конокторду эме кылсаңыз, кайненеңизди чакырсаңыз, анда кудаларды, анда шефтерди. Ооба. Анан балдарга десеңиз, мунону алсаңыздар болот, анан мунону алсаңыздар болот. Себеби булар шире болбойт, ар жерге чапташпайт, анан өзү даамдуу ширин. Өзүңүздөргө дагы жагат. Анан жок, эгерде мен мындай өзүм отуруп мындай эзилтип жейм, же болбосо кайненемдин тиши жок, кайнатамдын тиши жок, ошолорго берсең мына шими бая мүлжүп жесин десе, мунондон алдыртсаңыздар болот жанагы эмегечи. Өтө сонун. Даярдын жанынан эле ала кел деп. Анан мунолорду баягы чайга салып, жумшартып алып, анан шашпай жей тургандар. Кыскасы, кимисин алсаңыздар дагы, кимисин тандасаңыздар дагы, ошонун баягы айырмасын билип алсаңыздар, баягы айтканга жакшыраак болот. Мына жерден эмелерин деле жаттап алсаңыздар болот мына. Аттарын. Ажыба. Бул курманын ыдырыс, исламдагы интервью алганыңда айткан го. Курманын өзү 50дөй сорту бар экен да. 50дөй сорту бар экен. Түрү аябай көп экен да. Бул эми бая жегенде ден соолукка өтө пайдалуу экен. Биз билбейбиз, бирок ден соолукка иммунитетти көтөрөт экен, ден соолукка пайдалуу канчалаган микроэлементтер бар экен да, ден соолукка пайдалуучу. Эми өзүбүздүн эле дасторконго койгон жаңгака, өрүккө, мейизге шерик кылып эле муну дайым коюп, бала чака менен тууган урук келген конок менен чогуу жегенди бир адатка айландырсак, биз элди курмага үйрөтөйлү деп атабыз. Баягы эле сен айткан дешевка курмаларга эмес, ачыгын эле айтыш керек. Жок, анан алго макул эми. Оригинал курмаларга үйрөтөйлү деп атабыз. Жок, анан биз баягы Кытайдын жана орустун кантын жеп атпайбызбы? Акчанын баарын ошол жака кетирип атабыз. Бирок макул, жесек жейли, акча кетсе кетсин. Бирок ошондо дагы жок дегенде ден соолукка мындай зыяны тийбей турганыраак нерсени жейли дем. Туурабы? Акчабызга сатып алгандан кийин, акча табабыз деп өмүрүбүздү кетирип аткандан кийин. Жок дегенде мындай табигый, азыркы тил менен айткандай эко продукт да бул. Ооба, таза эко. Жанагындай табигый, эч кандай дары, сары жанагындай эмеси жок. Ушундай продукциядан алсаңыздар, акчаңыздар текке кетпейт. Ден соолукту бузганга кетпейт. Ашыкча сахарды көтөрбөйт дегенде, эми мындай табигый ата-баба жеп келген нерсе. Ошол пайгамбар заманынан берки келаткан курма эми. Анан мен таң калганым ушул жерде көрдүм мен мына курманы.
курманын дарагын көрүп, мен курманын дарагын дарак деп эле жүрүпмүн. Көрсө бул дарак эмес экен, бул кийизби, эмне бир кызыктай нерсе экен, а? Ичи жыгы эле тамыр экен да. Ичи мындай дарактын эмеси бар го, баягы танасы деп коет го бизде. Сөңгөгү ушундай бир кабат сыяктуу өсөт да. Анан бул курма баягында да айткан го, курма бул адам сыяктуу да, адам сыяктуу. Мисалы башка дарактын башыны бутап кесип салсаң, ал дарак жаңы ноуда сүрүп чыгат дагы жашай берет да. Тетирисинче бул курманы башыны бутап кесип салсаң, бул сразу жашоону токтотот. Өлүп калат. Сразу өлүп калат. Себеби адам сыяктуу да, адамдын башына алып салганда адам жашабай калат, бул деле ушундай да. Адамга салыштырып айтканда муну. Жок, анан дагы бир жери булар кадимкидей үйлөнөт экен бири-бири мененчи, курмалар. Баягы эркеги ургачысы деген болот экен. Ургачысынан урукту алып, же эркегинен урукту алып, барып ургачыларына салып келет экен кадимкидей башына ачып. Мен ошонусун көрүп таң калганмын. Кыскасы адамдай эле экен, ичи жык тамыр болот экен. Анан мынау жердеги мынау сөңгөктөр бар эмеспи? Ошолор баягы кадимки кишинин малдын кабыргасындай катуу морт ушундай эме болот экен, мындай. Катуу да, аябай катуу нерсе болот экен. Анан эми мынау Ислам деген жигит ошо Кыргызстандан барып, ошол Саудияда бир килтеген бир короону ээлеп, ошонун ичи баягы плантация экен, жанагы курма эгилген бак экен. Ошол бакты өзү башкарат экен. Анан Кыргызстандан барган конокторду баардыгын өзү тосуп алып, өзү узатып, ошол жерде баягы курмандыгын уюштуруп, курмандыгын чалып берип дегендей. Анан тамагын биширип берип, кызмат кылат ошо. Ооба, ошол кызматтарды көрсөтүп жүргөн, мындай алганда свой бар экен ал жакта. Ошол свой ислам жиберген курма экен да. Анан өзүнүкүнөн дагы барганбыз, курмасын да жегенбиз. Ошол жерге барсак, дагы чучук дагы бар экен. Чучугун да жеп келгенбиз болсо. Азыр кымыздан барып коюп атат жапжачы, жай мезгилдеричи. Өткөндө барсак кымыз турат. Ошол анан мен ушул жерден, ушул исламдын колунан ошол курманы жеп, ошону сагынып, эңсеп, анан кийин кайрадан келип аткандагым. Муну эми азыр сиздер жебеген түшүнбөйт. Азыр бир жеп алгандар түшүнүп кайрадан келип ала турган болот. Анан буга чейин умрага бир нече жолу баргандар, бир жолу баргандар, ошо курманы жеп көнгөндөр кайрадан азыр атакулга чаласыздар, азыр карап турайын. Себеби муну эңсейсиң да адамчы. Баасы ошондо Саудиядагы баа менен канчалык айырма берет азыр? Азыр биз эсептедик. Бул курма негизи, бул товар, бул курма, бул меники эмес. Бул исламдын курмасы. Товар ошо исламдыкы. Ислам бияка жиберди. Муну биз сатуу кызматын гана аткарып атабыз. Анан мындан түшкөн пайданын көпчүлүк бөлүгүн биз ушу Кыргызстандагы эң муктаж бир үй бүлөнү тандап алабыз. Кайрылгандар көп да, ошол муктаж үй бүлөнү тандап алып, үйгө муктаж. Ошол үй бүлөгө үй алып беребиз. Же жер үй алып беребиз, же бир 3-4 комнаталуу үй куруп беребиз, же бир батир алып беребиз. Ошол ишти жасоодагы негизги бир максат болуп атат. Бул эми кайрымдуулук иретинде. Демек азыр Аллах үчүн. Анан айтайын деген, сен сурооңо жооп. Курманын баасы ошо исламдын Мадинадагы курма бактагы баа кандай болсо, бул жерде деле коюлган баа ошондой эле. Бирдей эле. Айтайын дегенибиз, баягы ал жактан 3-4 килограмм алып эле, көп алып келгенге багаж позволять этпейт да. 30 килограммдан ашыкча ала албайсың жүктүчү. Анан биякта болсо көбүрөөк алат элем дегендерге бияка даяр алып келип койдук да. Кээ бирлери албай деле келе берсин Мадинадан, биякта бар, мына коробка турат мисалы. Баягы азыр эми бул демек азыр мен түшүнгөнүмө караганда курманы алсаң жөн эле курма албайсың, еще экисине сооп аласың деген. Соопко шериктеш болот. Ким алса соопко шериктеш болот. Себеби муну биз баягы өзүнүн баасында сатып аткан жокпуз. Пайдасы менен. Ар бир коробкасына 100 сом, 200 сомдон пайдасын коюп сатып атабыз. Ачыгы да. Ошол түшкөн пайданын көпчүлүк бөлүгүн ошо кайсы бир үй бүлөгө жардам берүү иретинде максат кылганбыз. 2025-жылдын аягына чейин бир үй бүлөнү биз батирлүү же үйлүү же времянкалуу ушундай бир үйлүү кылабыз буюрса. Сүйүнтөбүз иншалла. Мен 2 коробка алайын. Өзүм. Бирөөсүн айылга жөнөтөм үйгө апама. Бирөөсүн өзүмө. Ошондо мага мунан апам муусун жакшы көргөн. Ошон үчүн апама ушудан берсем экен, же жумшагыраак деп мындан берсем экен. 2 коробка алайын. 2 коробка. Болду. 2 коробка беребиз. Дареги айтылды, ушу номерларыбызды калтырып койсок болот, а? Ооба. Номерларыбызды калтырып коебуз, ошо номерларга чалып байланышып келе бересиздер. Жеткирип берүү жактары дагы уланат, иншалла, уюштурулат. Азыр бул жакта бар. Мен мынадан 1 коробка берем. Мындан 1 коробка берем, а? Ооба. Болду. Анда жакшы экен.
Мында кылайын. Мынабу 2900 3300 сом болот экен, ооба. Эме? Жок, 4300 сом болот экен. Ооба. Так. Бул туугандар, азыркы биз айткан баа эске салып коюш керек. 1-мартка чейин. 1-мартка чейин. 1-марттан кийин видеону көрүп алып анан баасы арзан эле го деп жүрбөгүлө. 1-мартка чейин. Бул акция баасы февраль айында ар бир коробкага 100 сомдон арзаныраак кылдык. Ушул. Бирөө, анан бирөө мындан. Болду. Мынабу бул Айшенеме болсун. Бул Айшенеме. Айшенеме менден белек. Сага сатам. Болду. Сага сатам. Рахмат. Бирок сага акция баасы эмес, өзүнүн баасында сатам. Макул, рахмат. Кандай болсо дагы. Так, биякта бар азыр алып берем. Мына жакта. Так, мына. Ушуданбы? Ушу код. Мындан, а? Код өзү мына салыштырыш эмесең. Ушудан. Өзү. Окшош бекен? Ооба. Өзү да. Таза. Рахмат. Ооба. Ушул эме, туугандар. Биз Ыдырыс экөөбүз эсептешип алабыз. Ооба. Ооба, келе бересиздер. Бардыгыңыздарга аш болсун, насип кылсын. Курманы сагынып калган экен. Как раз анан кел дедим, мына даяр. Ооба. Кел деп анан Ыдырыс экөөбүз такташыбыз. Келип атып эле сразу даярдан баштадың окшойт а тирик. Ооба. Макул. Жакшыңыздар. Молодец. Элдин жигити. Аллах таалам жаман сөздөн, көздөн, назардан, көз тийүүдөн, ушу шерменделиктен, уят болуудан, кедейликтен, жалкоолуктан ушул жигитти сактасын. Рахмат. Кыргыз эли үчүн канча кызмат кылып атат иншалла. Бар бол, аман бол. Рахмат.